Чакырсак келбес тилбезе өзүңдө калды бир кезек. Сабакта класс парталар шыбырап турчу бир кезек дейт. Чындыгында артка кылчайып караганда бардыгыбызга балалык кез, анын ичинде эң жакшы күндөр бул окуучулук күндөр экен. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. ЛТР каналында акыркы коңгуроо онлайн көрсөтүүсү Ош Бишкек телекөпүрөсүндө ишке ашып жаткан учуру. Албетте мына ушул акыркы коңгуроо дегенде ар бирибиздин балалык кезибиз, окуучулук кезибиз эске түшөт экен. Бүгүнкү биздин студиябыздын кадырлуу меймандары өнөрү менен таш жарып, таланттары менен элдин жүрөгүнөн орун алган өзгөчө бүтүрүүчүлөрдүн суроосу боюнча маданияты мыкты кызматкерлери, эски достор деп аталган айтылуу таланттуу ырчылар Азиза Адиева, маданияты мыкты кызматкери Роза Шакирова, маданияты мыкты кызматкери Айнура Салахитдинова. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамы менен куттуктайбыз. Азыр кырдаалга байланыштуу быйылкы бүтүрүүчүлөр ошентип онлайн түрүндө бүтүрүп жатышат. Бирок сиздердин жакшы сөзүңөр жакшы ырыңар керек. Азиза айым, мектепти бүтүргөнүзгө канча жыл болду? Буюрса 22 жыл. Карачы, бат эле убакыты. Билинбей эле. Кайсыл мектепти бүттүңүз, кайсыл жерден? Токтогул районунун Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебин бүтүргөм. 1998 жылы. 22 жыл болду буюрса. Эсиңизде, э? Эсимде. Бүтүрүү кечеси, бантиктерди байлап. Ак бантик, форма фартук менен коштошуп. Айсон, Роза айым, сиз? Мага 10 жыл болду деп койбойм. Мен 25 жыл болуптур. 95 жылы бүткөнмүн окууну. 1995 беле. Азыр 2000 деп атат. Хайдаркандагы номер 19 орто мектепти аяктагам. Эсиңизде? Эсимде, ал эстен чыкпайт го. Ошондо кыйкырып ырдагансыз акыркы коңгуроодо. Акыркы коңгуроодо ыйлагам ырдап атып. Тим эле мектепти жакшы окуп аткансыз. Айнура айым, сизчи? Меники быйыл 19 жыл болду. Жакшы. Кайсы мектепти бүттүңүз? Мен Жумгал районундагы Таштөбө орто мектебин аяктагам. Ал жерде 1 жыл окугам. Шаарда да классташтарым бар. Бишкекте 10 жыл окугам, ал жакта 1 жылдай окуп калгам. Классташтар абай экенсиз, 60-ка жакын классташым бар. Арифти тааныткан мугалим эжеке сөзсүз эсте болуш керек, э? Ким окуткан сизге, ким деген деген тамганды ким үйрөткөн? Мергенбаева Эркин деген эжеке, ошо биздин айылдагы биринчи мектепке барганда. Ал эжеке аябай эме болчу, кандай десем, биздин айылда талаш мугалимдердин катарын толуктачу, анан бөлүп келгенде мен башка класска туш келип калып, анан суранып атып, ата-энем ортого салып атып, ошол Эркин эжеке туш келген. Ошол эжекеге түшкөлү, э? Бирок өкүнбөйм, жакшы эжеке. Өкүнбөйсүз, э? Роза, сизчи? Мен 2 мугалимде окудум. Нолевой класс бар болчу биз мынакта. Силер деле бар беле деген. Илгерки заман болуп кетти. Нолевой класста Гүлсана эжеке жарымына чейин берип, анан Дамира эжекем окутту 3 класска чейин. Андан жакшы. Ошо менен анан А деген тамганды үйрөнүп, ошондо эле кыйкырып ырдап баштадыңыз. Ким ырдайт силер, Роза Шакирова? 11 класска чейин эле ырдап жүрдүм да, тиги билбеген сабактардан ай тур ырдап бер десе ырдап берип. Жок дегенде ырдап алдып. Ооба, жок дегенде ырдап коеюн деп. Айнура, сиз? Бул бийлеп. Эжекеңиз алгачкы. Меники экөө тең агайлардан сабак алып аяктаган. Алгачкы эжекем болсо Динара деген эжекем болгон, 1 класста окуган эжекем, окуткан эжекем. Ал эми агайларым болсо Алмаз агай, анан Элдияр агай. Класс, сабак, парта, мондай коңгуроолор эсте болсо керек, э? Баардыгы эсте. Эмне эске түшөт ушу мектеп дегенде? Азиза, айтыңызчы. Мектеп дегенде эле баягы 1 классташ сөзсүз түрдө ата-эне үйдөгү бир туугандан кийинки эле ошол сага көчөдөгү бир тууган ошол сенин классташтарың да. Сенин характериңди, сенин мүнөзүңдү, сен эмнеге шыктуу экениңди, эмнени жакшы көрөрүңдү ошол ата-эне бир туугандан кийин эле классташтар билет. Мугалимдер. Убакыттын көбү ошол үйгө караганда мектепте көбүрөөк өткөндүгүнө байланыштуу 1 кезекте ошол классташ, бир туугандай болгон классташтар эске келет. Мектепте окуп жүргөндө ар кимдин кыялары кандай болот? Бир топ мугалим болуп кетет, врач, ырчы болуп, кээ бирлер болсо актер болуп, э? Сизчи ошондо ким болгуңуз келчү мектепте? Мен мектепте сыйкырчы болгум келчү. Бардыгын сыйкырлап эле, э? Сыйкыр уча турган килемим болот, көрөсүңөр дечим да. Бирок азыр эми
чоң апа эле болуп калдым да, аябай эле чоң. Бирок дагы эле ишенем да. Бирде болбосо бирде сөзсүз түрдө сыйкырлайм депчи. Буюрса, кыялың соңу болот экен. Айнура сизчи? Мен болсо Фокус. сиздин коллегаңыз го. Демек өкмөрдүн кыялы. Каттоону аябай жакшы көргөндүктөн кондитердик фабрика иштеттим деп ойлочумун да. Эми ал баягы балалык кезде кондитердик фабрика деген түшүнүк жок да, мен баягы торт чыгарган завод иштетем деп кыялданчумун да. Караңызчы, демек таттууну жакшы көрөт экенсиз. Болчумун. Асылганга жараш дейт калсын. Кичинекей магазинде. Ошентип аябай кыялданчумун. Эми баардык нерсе Кудайдын буйругу менен экен да. Кандай кесипти тандайбыз. Бирок үйдө жакшы кожо экенсиз, таттуулар бышырасыз да. Бышырабыз, эми аракет кылып колдон келишинче. Эми карантинде бышырып калдык. Бышырып калды ары. Булдай учур жакшы учур болду го, үй бүлө менен бирдей болуп, балдар менен жанында болуп, Өзгөчө айымдар үчүн жакшы болду болуш керек. Жакшы болду. Мыкты Мыкты кожо эке болдуң ары. Калды өткөндө. Карантиндин бир жакшы пайдасы болду. Кухнябыз аябай өзгөрүлдү, кухнябыз жакшырды депчи. Анан эми чыгармачылыкка келсек, мына үчөөңүздөр тең таланттуу, мыкты аткаруучу деп айтсак болот. Үчөөңүздөрдүн коштооңуздарда эң сонун ырлар бүгүн бардык жерде жаңырап отурат. Ошондой ырларыңардын бири бул классташтары. Бул ырды ырдаганда окуучулук кези эске түшөт го, Окуучулук кези эске түшөт, анын үстүнө бул ырдын оону жазган Роза. Мактап Роза кирди. Табасын келиңиз. Мактамаса болбойт деп. Сөзүн Лариса Асанбекова эжекебиз жазып берген. Бул биз Айнур экөөбүз Розага заказ кылганбыз да. Эмнеге сен башка бирөөлөргө жазасың, эмнеге бизге жазбайсың? Кел бизге деле жаз. Анан биз баягы көп тойлорго, чакырууларга көп барабыз, анан 20 жылдык жолугушуу, 30 жылдык жолугушууларга көп барып жүрдүк. Ошого ылайыктуу ырыбыз жок болчу. Анан кийин атайын биздин сунушубуз менен Роза эже обонун жаратып, алырга атайын биз Лариса Асанбекова эжекебиз сөз жазып, ошо жолугушуу жана жолугушуу кечелерге арнап да жазганбыз да. Көпчүлүк жерде азыр ошо чыгарма чыккандан кийин карантин болуп калган. Эч ким чакырбай калды. Бирок ар биринин уюлдук телефонунда, интернеттен ырларыңарды ырдап, азыр бүгүн дагы мынакей акыр коңгуроо салтанатында да бардык жерде жаштар ошолорду сүйүп ырдап жүрүшкөнү, демек бул элдин жүрөгүнө жеткен ыр болгонун билсек болот да. Роза эми канча убакытта обон чыгардыңыз же бат эле чыгара койдуңузбу? Кээде бат эле чыгат, кээде бир обонун башы чыгат, же припев чыгып калат, куплет чыкпай калат да. Анан илхом келиш үчүн аябай жолдошуман бир белек күтөм да, бир же урушуп кетишим керек да. Ошондо нормально чыгышым. Жакшы болуп жаралыштын урушуп кетиш керек экен да. Белек алган жакшы да. Шаң дурак чыгат деп ойлойм. Уруша кетсек анан кайгырып жатып калам. Окуучулардын эң жакшы көргөн суроосу ырчылар үчүн кайсы сабакты жакшы көрчү элегиз деген да. Ошо кайсы сабакты жакшы окучусуңуз? Өзгөчө. Сабактын баары жакшы эле окучумун, бирок мага жакпаганы геометрия. Чийгендерди эсептеп чийгенди, себеби мен сүрөт тарта алчу эмесмин да. Ошон үчүн анча жактырчу эмесмин. Калган сабак баары бирдей эле. Мен айтсам эми күлөсүз. Музыка. Чынын айтсам мен бир адабият сабагынын 11-класска чейин Момун Карыянын сочинение кылып жазып бүтүп кеткем да. Адабият, кыргыз тили адабияты жакчу. Алгебра, физика, химия дегендер резко өчүп кетчү да мейденчи. Айдара, сиздечи? Менде деле ошо химия сабагынан кыйналчумун да эмнегедир. Башка сабактардан жакшы көрүп. Менделеевдин таблицаларын билбей. Ашекодон башка болуп келсе ошо химиядан 4 чыгып калып эле чейректерим ушинтип кыйналып жүрчүмүн. Эмнегедир ошол сабак мага кыйынчылык туудурчу. Калгандары жакшы эле. Оңой эле. Бүгүн мынакей ошо бардык жерде бүтүрүүчүлөр бүтүрүп, мына ушундай жакшы бир акыр коңгуроо салтанаттуу болуп отурат. Силер мектебиңерге, жалпы бүтүрүүчүлөргө салам жолдоп койсоңор болот, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Биринчи кезекте ошол эми азыр учурга байланыштуу моминтип онлайн түрүндө бүтүрүү кечеси болуп атпайбы? Кандай болгон күндө дагы ошол жалпы ошол мектеп эшигин аттап озап бараткан жалпы бүтүрүүчүлөргө ошол бүгүнкү салтанаттуу бүтүрүү кечеңиздер менен деп куттуктайбыз салтанаттуу түрдө.
Анан эң башкысы ошол мектептен алган билимиңиздер эртеңки сиздердин келечегиңиздер үчүн тургузган пайдубал болсун. Эң башкысы туура кесип тандоодон жаңылбаңыздар. Баягы бүтүп атканда көбүнчөсү баягы сага сенин ордуңа башка бирөө чечип коюшу мүмкүн да, балким ата энеңби, балким тууган урукпу. Ошон үчүн эч качан башка бирөөнүн сөзүн укпай, жүрөгүңүздөр эмнени каалап атат, туура кесип тандоодон жаңылбаңыздар. Дагы бир ирет ошол ак жол каалайм жалпы бүтүрүүчүлөргө. Кана Роза. Мен кошулам. Кошуласыз. Чын жүрөгүмөн куттуктаймын бүтүрүүчүлөрдү. Ак жол, жолуң аршыдыр, жолдошуңар кыдыр болсун. Заманыбыз тынч болуп, Кудай буйрса эмки жылы акыркы коңгуроону жакшы заманда өзүңөр үчүн мектепке келип өткөрүп кеткиле. Мен дагы жалпы бүтүрүүчүлөргө ак жол каалаймын. Келечектери кең болсун, турмушта эч качан жаңылбай, жакшы каалаган кесиптин ээси болуп, өзүлөрүнүн сүйгөн кесибинин ээси болушсын. Ар бир бүтүрүүчүгө жакшылык каалаймын мен дагы. Силерди көргөндө өзү эски достор дегендер эске түшөт. Ошолорду жандуу бир куплет ырдап койгулачы өзүмүз деп. Биздин көп мына бүтүрүүчүлөр суранып күтүп жатса керек. Келиңиздер анда кана. Биз кайдабыз калдык топтолбой, тизгиндеген бизди бош койбой. Самасак да улам жаңыны, сагыныч бар эски достордой. Самасак да улам жаңыны, сагыныч бар эски достордой. Артта калган дүйнө жоктолбой, алып учат мезгили токтолбой. Бааласак да жаңы бакытты, баркка жетпес эски достордой. Бааласак да жаңы бакытты, баркка жетпес эски достордой. Эски достордой. Жашоодо дагы сахнада да чыгармачылыкта дагы доссуңар, достугуңар эч качан үзүлбөсүн. Бүгүн мынакей акыркы коңгуроо онлайн көрсөтүүсүнө келип жакшы маек куруп бердиңиздер. Биз терең ыраазычылык билдиребиз. Ошо сахнадан түшпөй дагы көп жыл өмүр сүрүп, жакшы оонду, жакшы ырларды элге жеткире бергиле, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү акыркы коңгуроо онлайн көрсөтүүбүз Ош-Бишкек телекөпүрөсүндө ишке ашып жатат. Азыр болсо биз мына ушул Азиза, Роза Шакирова, Айнура Салахитдинованын аткарасындагы классташтар деген ырдан кийин кезекти биз Ош студиясына узатабыз. Классташтар бирге окуган, ойлой калсам жүрөк толкуган, балалыктын таттуу күндөрү эске түшүп ойлоп турам. Сабактардан качып жакпаган, кээ күндөрү сабак жаттаган, мектебимде өткөн күндөрдү жүрөгүмө бекем сактагам. 10 жыл өтүп сагынышып кайра жолуктук, бирибиз жар бири анда али колуктук. Ал кезекте али бала бойдон экенбиз, жаштык жалын өрттөн өстүрлү жоруктук. Сонун күндөр өткөрдүк, оюн күлкү шаттык көп көрдүк. Алгач сезим сүйүү ойгонуп, бойго жеттик кыйла өзгөрдүк. Тагдыр жолго түштүк